Дагы бир жолу кутман таңыңыздар менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Дүйнөнү сулуулук сактайт дегендей, биздин студиябыздын көркүнө көрк кошуп, жаркылдап баягы Кыргыздын уул кыздарынын ичинен, көптөгөн сулуулардын ичинен десек болот, тандалып келинген биздин сулуу уул кыздарыбыз отурат. Ооба, тааныштырып өтсөк, жакында эле 21 декабрь күнү Кыргызстанда Кыргызстандын мырзасын жана эң сулуу айымын жана ошондой эле университеттер аралык жана мектептер аралык сулуулук конкурстары болуп өткөн. Дал ошол конкурстун жеңүүчүлөрү бизде конокто. Четинен тааныштыралы, мистер Кыргызстан статусуна ээ болгон Димаш Турсунбаев. Андан кийин университеттер аралык конкурста Мисс Университет намын утуп алган Нурпери Асанкадыр кызы жана ошондой эле мектеп арасында өткөн сулуулар конкурсунда жеңип алышкан Эрлан Касымбеков жана ошондой эле Бегимай Бурганова. Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен. Демек, сиздерди Кыргызстандын эң сулуу жаш жигиттери жана кыздары деп айтсак болот, э? Ошондойбу? Ошондой. Жакшы, көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Алгач Куттуктайлы сиздердин ушул жеңишиңиздер менен. Анан Димашка суроо берейин мен алгач. Мындай кылбайлы, алгач эле ошол конкурста өзүн-өзү тааныштыруу деген болду да, алгач эле. Ошентип конкурста сахнада өзүңүздөрдү кантип тааныштырсаңар, азыр дагы биздин көрүүчүлөргө өзүңүздөр ошентип тааныштырып койбойсуздарбы? Кандай дейсиздер? Анда биз Нурпериден, ооба, Мисс Университет статусуна ээ болгон Нурпери, келиңиз. Саламатсыңарбы? Биринчиден мен Асанкадыр кызы Нурпери, 24 жашта болом. Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин атынан чыктым, Исаков атындагы. Сахнадан ушундай эле тааныштырып койдуңузбу өзүңүздү? Ооба. Бизге кыска тааныштырыла деди, ушу биз атыбызды университетте айтышыбыз керек. Жакшы. Анан Нурпери. Айта кетчү нерсе, Мисс жана мистер Кыргызстанды жалпы аймактардан келген катышуучулардын арасынан тандалган. Димаш болсо Ош облусунан келген катышуучу. Келиңиз, Димаш. Өзүңүз тааныштырып кетиңиз. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу кутман таңыңыздар менен. Мен Турсунбаев Димаш, Ош шаарынын тургуну болом. Азырда мен 19 жаштамын. Ош мамлекеттик университетинин бизнес жана менеджмент факультетинин 2-курстун студентимин. Мен бул мистер Кыргызстан кароосуна гана Ош шаарынын атынан келип катышып, биринчи орунду алып, Ош шаарымдын атын чыгарганга аракет жасадым. Азаматсыз. Анан күттүңүз белеми жеңүүчү болом деп? Жок, мен негизинен күткөн эмесмин. Ал жакта Кыргызстандын 7 областынан келген күчтүү азамат жигиттер болгон. Баарыбыз татыктуу болгонбуз. Но ийгилик сизге жылмайды. Жакшы, Нурпери. Ой, Нурпериден Бегимай. Кутман таң барыңарга. Бул конкурстан өзүмдү тааныштыра кетсем, Бурганова Бегимай. 70 орто мектепте окуйм, 9 класста окуучусумун. 9 класстын окуучусу. Карачы, 9 класстын окуучусу. Кичинекей, бирок чоң ийгиликке жетишти. Эрлан, айта кетчү нерсе, Эрлан орус мектепте окуйт, 1 класстан бери, бала бакчага баргандан бери орусча өсүп калган жигиткен. Эрлан болсо 67 мектептин атынан катышып, жеңүүчү болуптур. Эрлан, өзүңүздү кыскача тааныштырып өтүңүзчү, өзүңүз жөнүндө айтып бериңизчи кыскача. Здравствуйте еще раз. Я 67-й школы, Касымбеков Эрлан, учусь в 9 классе. Передаю привет всем одноклассникам. Ага. И все. Классташтар сүйүнүштүбү сиз жеңип алганда? Да. И сказали, молодец. Молодец, сказали. Азаматсың дешти. Жакшы. Конкурска канча убакыт даярдандыңыздар? Нурпери, сиз? Негизи конкурска октябрь айынан баштап кастинг башталып, даярданып башташкан экен. Мени болсо ушу 1 айдан кийин бизде Кыргызстанда атактуу болгон Арзубек Ванаманын атында показга баргам. Ошол жерден мени Рыскүл Намазбекова эжебиз көрүп калып, мени сынактын уюштуруучусу мени чакырды, өзүңдү сынап көр деп. Анан мага кызыктуу болду албетте. Мен негизи мурда биз кызыбыз да барыбыз эле, анан кыялданчымын. Кеде ойлоп койчумун, мен деле катышсам деп, бирок эч качан ушуга чыгынган эмесмин. Анан ошо Рыскүл эжебиз айткандан кийин мен ушу кызыктуу болуп, мен катышып көрөйүн дедим. Ушу 1 айдай даярдандык.
Канча университет болду жалпысынан? Жалпысынан негизи мамлекет бүт эле Кыргызстандан мамлекетинен көп эле келишти. Жалпысынан алганда мен эми сураган деле жокмун, 18 кыз катыштык да. Ага чейин кастингден ушу өтүп 18 кыз калды да. 18 кыз сахнага чыкты. Сиз азыркы учурда ошол техникалык университетте окуйсузбу азыр, бүткөнсүзбү? Жок, заочно түрүндө окуймун. Сырттан окуу бөлүмүндө. Сырт. Жакшы. Димаш, мындай суроо да, кыздар эми сулуулук конкурстарына катышканы, эмне үчүн катышканы мындай түшүнүктүү да, белгилүү. Мырзаларчы эмне үчүн катышат? Бул конкурс сулуулук сынактары бул бир гана кыздар үчүн эмес, балдар, мырзалар үчүн деле деп ойлойм. Мен апрель айында областной конкурс болгон, ушул Airstyle Beauty Company Кыргызстан Республика тарабынан Ош шаарында Мистер Ош 2018 кароосунак болгон. Ал жерде мен биринчи вице-мистер Ош намын алып, Мистер Кыргызстан 2018 кароосунагына жолдомо алгам. Оштун атынан келип катыштык. Негизи мындай модель болуп иштөө ушул жагына кызыгасыз жана каалайсыз ошол нерсени. Бирок баягы Кыргызстан, билбейм, кыргыздардын биздин менталитетке көп туура келбейт дегенге кошуласызбы, кошулбайсызбы ошол нерсе? Мен бул ой пикирге кошулбайм. Анткени бул конкурс айтып атпаймынбы, не только кыздар үчүн деп, но балдар үчүн деле өзүн сынап көрүү үчүн, өзүнүн келечегине жаңы жолдорду ачуу үчүн, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачуу үчүн катышса болот деп ойлойм. Катышса болот. Бегим айы, сиз болсо мектепте окуучусуз, анан баягы конкурсту жеңип алдыңыз. Буйруса алдыда ким болоюн деген ниеттер бар? Мен буйруса алдыда жаштын тилегин берет дегенде журналистика болсом деп ойлойм. Журналистика болсом деп ойлойсуз. Азыр 9 класста окуйт экен. Ооба. Буйруса келечегиңиз алдыда, анан сиз дагы ушул Нурперге окшоп университетке, жогорку окуу жайга тапшыргандан кийин мисс университет болуп, андан кийин мисс Кыргызстан болуп, буйруса сизге да ийгилик каалайбыз. Ооба, айтканыңыз келсин. Эрлан, конкурста эң кыйын тапшырмасы эмне болду? Эң кыйын тапшырма сиз үчүн? Ничего сложного не было. Кандай ушул мистер Кыргызстан дегенде кандай шарттар болот экен ал жакта? Мага ошол кызык болуп атат да. Мистер Кыргызстанда биринчиден өзүн тааныштыруу болду, өзүнүн туулуп өскөн жерин тааныштыруу болду, а экинчиси улуттук кыргызымдын улуттук бии жана улуттук стиль болду. Үчүнчүсү бул эркин кийим, бир магазин, бир бренддин кийимин тартуулап бердик, а төртүнчүсү болсо кечки стиль болду. 4 тур менен Амда суроо берүү болдубу? Логикалык суроолор деп кыйнашчу эле го? Жок, андай болбоду. Мектептен, универден качкандыктан үчүн ушу убакыт тар болду абдан. Негизи жетишсек суроо беришебиз дешкен, бирок жетишпей калды. Жакшы болуптур берилип калыптыр. Нурпер, сиз башка кыздардан, башка дагы 17-18 кыз катышты деп атпайсызбы? Алардан эмнеңиз менен айырмаланып утуп кеттин деп ойлойсуз? Эми кызда бүт эле айымдар сулуу, Ооба. өзгөчө сулуу баары тең эле. Анан мен жюрилер чечти. Мен ойлойм, эми ар бир кыз өзүндө бир индивидуальность бар, орусча айтканда. Анан балким бүт параметрден мен аябай татыктуу болдум. Анткени бүт эле кыздарды мен ушул наамга татыктуу деп эсептейм. Сиз мындай конкурска биринчи жолу катышып жатам деп атпайсызбы? Анан кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет экен, кандай эшиктерди ачып берет экен ушул конкурс? Эми 3-күн, бүгүн 4-күн болуп жатат уткандан кийин. Анан ушу келаткан жылы 2019-жылы Miss World University 2019-га катышам буюрса. Дүйнөлүк конкурска катышабыз. Ошого даярданып жатам. Азырынча ошондой. Сиз да катышасызбы ошондо, Димаш? Дүйнөлүк конкурс. Мистер World Tourism 2019 кароосунагына буюрса жазындасы. Жазында. Алга кайсы жакта өтөт? Анысын айта элек, даярданып жатабыз. Конкурстар көп негизи. Мистер Туризм, анан Алам сулуусу, Дүйнө сулуусу деген сыяктуу. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде биздин сулуу жигиттерге жана кыздарга сурооңуздар болсо, 56 72 сандарын терип түз байланышка чыгып берсеңиз болот. Ушул конкурстун аралыгында кантип катышыш керек, эмне кылыш керек деген сыяктуу. Эң кыйын эмне болду, айтыңыздарчы? Ушул сиздерге берилген тапшырма, билбейм, өзүңөрдүн талантыңарды көрсөттүү болдубу ушундай? Бийледик дедиңиздер,
ооба өз талантыбызды көрсөтүү болду. Мен Ажар повестин айтып бердим, монолог. Ажар повестин айтып бердиңиз, э? Ооба. Анда ошол Ажар повестинен кыскача үзүндү угайлычы сизден кандай болду экен? Баарын эле аткан турбайсызбы сиз анда, Ооба. Ушул жерден. Кыскача. Жаным апа тур. Жетимди аляктай боздоп, жетимсиреп, артыңан калган жалгызың келип, жалбырып жаныңда отурат. Жалгызыңдын сөзүн укая. Жалгызың бүгүндөн баштап ата бабасы тааныбаган, бөттөн журтуна башы байланган ага сатылганы жатат. Жакшы. Жакшы. Жакшы, сиздерге рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Буюрса, келечекте дагы жакшы конкурстарды жеңип, дүйнөлүк конкурстарга катышабыз деп атасыздар. Жеңиш каалайбыз бир гана. Мен дагы бир тааныштырып өтсөм, Мистер Кыргызстанды конкурсун жеңип алган Димаш Турсунбаев жана ошондой эле мектептер аралык конкурстарды жеңип алышкан Бегимай Бурганова жана Эрлан Касымбеков, ошондой эле университеттер аралык конкурста жеңүүчү атанган Нурпери Асанкадыр кызды бизде конукта болду. Жалаң Кыргызстандын эң сулуу кыздары жана жигиттери. Сиздерге чоң рахмат. Сиздерге да рахмат чакыргандарыңыз үчүн. Дал ушул баягы Кыргызстандын сулуулук жагынан Кыргызстанды таанытып жүрө бериңиздер. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Ал эми дал ушундай маанайда биз таң маанай берүүсүнүн алдын көздөй улантабыз.